Ал эми менин кайсыл жердеги экендигим, мен ушул Кыргызстандагы эң кооз жер бар. Эң кооз жер бар. Дүйнө жүзүндө эң кооз жер деп айтат элем. Канча көп жерде мындай жер жок. Бул ошол Базар Коргон районундагы Баймундуз айылында туулуп өскөм. Бизде ушундай жайдын күндөрү азыр кандай болуп калды билбейм. Чаң машина өтүп кетсе бир 10 мүнөткө чейин мындай бир туман болуп тарабай турган бурулдаган чаңдарыбыз бар. Анан үстүндө каналыбыз бар, бул казылбай барып азарыктай эле болуп калды. Жайдын күнү сууга түшкөндө суу сүмөлөктөй ботола болуп калып, анан бетибиз кубак болуп ошентип жүрөт элек. Анан анын үстүндө адырыбыз бар, ал жерге үй түшүп кетти мурда. Жанагыдай бир бөдөнлөр, жумурткалар, ташбака деген болуп, жылан деген болуп, бир сонун болот эле. Бирок заман акыр жер такыр болуп, азыр бардыгы такыр болуп калды. Адамдардын бардыгы азыр бай болуп кетип, бардыгы койдун туягын санап калды, ошентип отуруп, айылдын көрүп кетип калды. Бирок дале болсо мурдагыдай эле эң бир көрктүү айыл деп айтат элем. Биздин айылда жаңка көп болот. Биздин айылда мынау Ылдык айыл Текебаевдин айыл, алардын айылында теректер жакшы өспөйт, жана кут түшүп калат да. Биздин айыл тоо болгон үчүн мындай бир теректерибиз бийик өсүп, алмаларыбыз жакшыраак болот. Анан кийин дагы эмне деп айтсам болот экен, айтор ушундай бир жакшы айыл деги эле кыргыз айылдардын бардыгы, мен ойлойм бардыгы жакшы айыл деп. Анан жеке мен өзүмдү Базар Коргон деп эсептей албайм, анткени мен ошол жалпы кыргызстандыкмын. Мен кыргызстандыкмын деген түшүнүк ошол менга өтө сиңип калган себептен өзүмдү Нарынга барсам, Таласка барсам, Жалал-Абадка барсам, же Баткенге барсам, же ошол эле Нарын Катбашыга бара турган болсом, өзүм ошол жерди сезем, анткени эч качан бир регионго, улутка же болбосо башка бир нерсеге бөлө турган касиет, бул адамдык касиеттен ажыратып кое турган касиет болгондуктан мен өзүмдү кыргызстандыкмын деп гана түшүнүк менен жашап келем. Ушундай экендиге мен чындап эле сыймыктанам. Анан дагы мен айыл жөнүндө айтып атып, өзүмдүн ата-энем жөнүндө айтпай калыптырмын, айтып бергим келип атат. Менин атам эң акылдуу ата дүйнөдөгү. Мен азыркыга чейин ал кишинин акылына муктажмын. Бул Жалилов Тажибай деген киши өмүр бою мектепте директор болгон, эч качан жакасы кир жака кийген эмес. Мен ошол айылдык адамдарда сейрек кездешкен бул нерсе, ушундай атам бар экенине мен чындыгында сыймыктанам. Ал эми атам математик мугалими, апам англис тилчи мугалим. Ошол биздин айылыбыздагы көп адамдар англис тилинде сүйлөйт, англис тилин окушкан. Анткени ошол апамдын таасири бар деп ойлойм. Бир окуяны айтып бергим келет. Мен бир жолу ошол азыр унутуп калдым. Ошол мен анда жашмын, кичине мектепте бара элекмин. Анан атамдын кээ бир үйлөнө элек достору үйлөнүп бир алып качып келип калып, анан атабыздын көк машинеси бар эле, Москвичи 312. Ошону алып качып калышты. Анан мен да кошулуп жүрөм машинеде. Ошентип отуруп түнү менен жүрүп таңга жүрүп келсек, мен таң калган бир кызык жагдай, апам плов жасап, аш демдеп, бирок ошо тамакты бузбай тамак жебепти, муздап калыптыр. Анткени үйдө ушундай бир урмат бар. Үйдө эркек касиеттүү болуш керек, ал төргө туруш керек. Үйдө эркекти урматтоо деген касиет биздин үйдө болгон себептен ошону бузбагандыгы мен азыркыга чейин эстеп, бул эмне деген картина деп мында таң кала берем да. Мына ушундай үйдө мен чоңойгом. Анан дагы бир маселе, экөө тең мугалим болгон себептен аларда уурлук деген болгон жок, башка деген, анткени мектепте уурдай турган нерсе деле жок бордон башка. Демек бизге адал тамак менен баккандыгы мен дайыма сыймыктан айтып келем. Ал эмес муфтиятка жаңы келиш деп атканда жана коррупцияга жол койсом, бирөөлөр айттыр, мен тиги мугалимдин баласы эл менен иштешкенди билбейм. Бул деген сөз иштешкени билбейт дегени, бул ошол паракорлукту билбейт деген. Анткени ошол башка магазиндин балдары, башканын балдары, аларга аздыр көптүр эстер убагында ошол арам тамак аралашып калган болушу мүмкүн. Бирок мага аралашкан эмесине кепилдик берем да. Ошол себептен мен ошол нерсеге чындыгында сыймыктанам. Кудайга миң мертебе шүгүр, азыркыга чейин ошол атам апамдын мындай бир дуасы менен жүрөбүз. Ата-энебиз бар болгон адамдын дөөлөтү тунук болот, бийик болот. Ал кишилер ошол мугалим, айылдык интеллигент, үйдө китеп дайыма бартталат. Мен ушул жерден туруп дагы ата-энеме өзүмдүн ыраазылыгымы билдиргим келет. Балки мен дагы ошо балалык кылып кээде ошол ата-энеми капа кылып койгон болсом, жалпы журт алдында, жалпы Кыргызстан алдында мен дагы ата-энемден дагы бир ийгилик кечирим сурайм. Мени кечирип койгон, эгерде мен ошондой бир жаш убагымда 5-6 классымда балким кайсы бир нерсе менен көңүлүңөрдү тартып койгон болсом деп. Мен ата-энемди жакшы көрөм. Мен бардык ата-эне балдарга, бардык уул кыздарга ата-энеңе урматтагыла, сыйлагыла. Алар деген биздин кашыбызга байланып берилген жери жок. Алардын батасын ала турган болсок, анда бейишке киребиз айтар элем. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат, ата-энеси бар туруп бейишке кире албаган адам, же экөөнүн бири бар туруп бейишке кире албаган адам, бул адам бейишке таптакыр кире албайт. Буга башка шанс жок деген маани Канкулов айтып кеткен. Ошондуктан келгиле ата-эненин батасын алып, дубасын алып, алардан кечирим сурап, ошолордун бир көңүлүн тапканга аракет кыла турган болсок, Кудай таалам иншалла биздин жашообузга иншалла эки дүйнөбүзгө бактылык берет. Ассаламу алейкум ата. Ва алейкум ассалам.
Kandaysiz, жақсысызбы, ден соолығыңыз? Жақсы, Құда қаласа, тынчмын oğlum, жақсы. Аман-есен. Өзің қош келіп қалыпсың біздің айылға. Келдік. Сіз өзіңіз жөнінде бізге қызықты болады. Өзіңіздің өмір жолыңыз, бала чағыңыз, өзіңіз жөнінде айтып берсеңіз, абдан жақсы болады. Maqul oğlum. Ulan oğlum gelip Çuvak jönünde Çuvak'a çeyinki okuyalardan aytıp berin degenden söz başlap atam. İlgeri biz Türelelek'te atam Celil Koşaliyip 5-6 ayalga üylönüp, uğul görбөй жүрүp, men Tacıkul, Ükəm Arzıkul ököbüz, 2 uğuldu bolgan atam. Biz 8-ci ayaldam törülgönbüz. Andan başka murunku apalardan 5-6 ecem var. Anan, ошол atam uğuldu bolganda sүйünüp, men baldarımı Bukhara'dan okutam, Samara'dan okutam, Molda kılam deçeken. Anan men 3 yaşka çıkıp, Arzıkul Ükəm 1 yaşka çıkkanda biz katu çıkıp oğurup kalatıken bizde. Oşanda atam şu menin atım kalsa oldu. Baldarımı Moldoluk'a okutsam bolot ele. Buga şartım gelmedi dep bizdi 5-6 jol tegerenip biz üçün Kudayı olup ötüp ketkende. Oşanda biz Ükəm ököbüz. Men 3 yaşta, atam Ükəm 1 yaşta atabızdan ayrılganбыз. Keyin biz çöңoyduk, apabız, apamdın atı Üreyatkan, Kulmolda kızı. Balam, atan uşunday osiyatlar var ele. Molda bolat baldarım deçele. Sizler olsa molda bolbay kaldılar. Muna birin mugalim boldun, birin brigadiri boldun. Atağın osiyatını hem kantı atkarabız, dep aytsa. Anda men üylönelek gezim, hem üylönüp kalsam, men emi molda bololbay kaldım, mugalim bolup kaldım. Üylönüp kalsam, uğuldu bolsam, uğulum men uksa, balkim uşal molda bolup kalat degen tilek daima canımda жүрчү. Kuday jalgap, üylönüp, anan kızdı oldum, uğuldu oldum. 5 kız, 2 uğuldu oldum. Uğulumun çoğunun atı Çuvak, kiyinki uğulum atı Sırgak boldu. İçimen süyünöm, uşulardan biri molda olup kalsa eken, atamın karızından kutulsam eken deçelem de. Жақсы, Kudaya şükür, baldarım жақсы okuştu. Çuvak mektepti, medal menen büttü. 92 yılı soyuz buzulup esiri mezgildegi kızmatlar bardığı жоголгон mezgilge tuş geldi. Oşol mezgilde şu ata osiyatını aytayım balama degen oy menen aytıp, balam menin tilim uksaң 3 kesipke men bala eşikmeyin dep aytkan jerim var. Birincisi sodeger bol balam degemin. Azırınca bu azırkı bizdin sözü biznesmen dep aytat. Ekincisi politsiya ol. Azırınca bizde militsiya dep aytat. Anan bul ökö jakpasa molda bolsoň dele bolot ulum degen jerim var. Kuday nasip kılıp balam militsiyada bolbodu, sodegerde bolbodu, molda olup kaldı da. Oşentip atamın osiyatından
Kutulgansып kaldım. Mına Kudaya şükür çuvağı oğlum el katarım oldu olup mına okup jattı. İslam İnstitutu'nun 1. nomurlu kızıl diplomunu aldı. İnstitutun rektörü bizge muğalim olup kalsın dep oşol institutta muğalim kılıp alıp kaldı. Al jerde 3 yıl sabak bергenden keyin çoğun Orta Asya'da çoğun meldeş bolup 60 jogorku bilimdүү islamistler bir orun talaşıp kalıştı. 2000-yılı 99 yılı güz ayında değil mi? Oşonda 60 baladan Kuday nasip kılıp menin oğlum çuvak utup oşol konkursta жалгыз utup aldı dağı Mekke'ge okuğa barganga tuğra gelip okup ketти oşol jakta. Oşol jakta 8,5 yıl жүрдü. Эми buyagı ушундай. 8,5 yıldan gelip Bişkek'te iştey başladı. Bir jagı mına köpçülüğüngөр özüngөр jakşı bilesizler. Siz İngiliz dili muğalimdin jana mektep direktorunun balası bolup turup, jana orta mektepti altın medal menen bütüp turup, kandayça din oku jayına barıp kaldınız ele, ata babalarınızdan din alımları bolgon bu deydi. Ata babalarımızdan bilbeyim, biroq men atam törölgöndө, oşol çoң atabız, oşol Kaşgardan gelgen bir moldoğa at koyduruptur. Anan Abdusabur da at koyup atabыздын атын. Anan koyup balaң moldo болсун деп атасын бери оозуна түкүргөн экен. Anan atabыз 1,5 чыкканда çoң atabыз өлүп, atabыз жетим калып, anan ооруп калып, anan тажиси бар экен, bir жерин атын Тажикул дешип, кыргыз ушундай атат бар, болбогон сөздөр болбогон. Анан атын өзгөртүп Тажикул кылып, Тажибай деп, anan ошо менен өлбөй калды, ушинтип ырымчылык чоң айткан экен. Anan эсер убагы башка атасы жок жетим бала болуп жүрүп, anan молдо болбой калып, anan эсер ачылып 92-91 жылы сырттан адамдар келип баштаганда атам ошол атасынын осуятын эстеп чоң эле айтып берген. Анан ошо балдарын бири молдо болсо деп тилек кылыптыр. Anan tilek kılıp bırak kimisini okutuştu bilbeydi. Anan bilbey otursa ele, anan keyin 92 yıl akayıp gelip kalıp jarkıldagan kişiyle, anan bu kişi chet өлkөгө 92 yılı uşun adamdарды okuğa jönöt baştaptır. Oşondo en kıyın okugandardan jönötkөндө meni oşol Türkiýadagı ekonomika fakültetke jönötüşkön, Kırgızstan. 92 yılı bütkön mektepti men. Anda murdechim çıkkan emes, jakşı okugan mektep. Ben oşto Salevada okugam, matematika klasda. Keyin oşto Zычы болгондо kayra Айылга кеткем. Matematik klasda okugam. Anan oşentip Türkiýeге kabul bolup, anan ketemde oğulup jursöm, anan atam aytıp kaldı, balam men ayakka seni jibere alбай kaldım, menin pulum jok. Pulum jok da aytpady, sen anglисче jakşı bilbeysin, hem Айылda anglисче azırak bilebиз, ayakta kıyın süйлөш керек экен. Balan tükünü işen alıp, keyin görsöm tıyın jok dep oşondan kalıppын. Anan oşentip kalıp anan keyin mektepti medal menen бүтүргөн adam, bilesiңер аксакалдар отурат, ал убакта jakşı окугандар Jeyle Moskvaga, Leningradga barıp okuş gerek da. Anan Oşto Bişkekte kalıp kalgan uyat bolot da. Anan ne kılıştı bile udurgup, Айылга batpay, anan keyin jönöp barıp okuga tapşırsam, bardık oku бүтүп kalıptır. Men Türkiýany kütüp jüde bersem, okular kabul bolup, jabılıp kalıptır. Bir ele madrasa kalıptır da. Aylanıp bir yağından barsam dele madrasa, bir yağından gelsem dele madrasa, üstünden düşsem dele madrasa, oşentip madrasayla kalıptır da, anan Айылga barış pazor bol, oşentip madrasada aylamjak okup kalgan. Ol aylamjak okup kalgan o Kudaydın taqdiri eken. Biz aytabız kokustuk bolup kaldı, baktulu kokustuk, baksız kokustuk dep. Kudaydın taqdirinde kokustuk bolboydu. Uşul bala molda ol, belge ders aytsın dep Kudaydın taqdiri eken, men taqdir ming mertebe razımın. Men taqdırıma ming mertebe razımın. Egerde kayra başından başlap kayra oku dey turgan bolsa, kayra uşul oku okuyt elem. Birinci kurs depte pütü anan maň ayak jakpay, anan Oşko gelip tapşırdım teologiyaga, ötpöy kaldım. Atam menen çok okugan Ayaştam dekan eken, ötpöy kaldım. Pul bergen jokpuz dem, özüm tapşırdım. Bir konkursdan kulap kaldım, kayra bar okup kaldım. Keyin jana arap gelip kalı, uşunda aytkandan keyin okuga girip ket, oşo oydan taga dile çıga alбай жүрөm. Siz uşul yılı bolo turgan prezidentlik şaylooga özüңүздүн kandidatlığınızды koysoňuz, büt Kırgızstandagı musulman bordoşlar koldoyt dep oyloyum deydi. Oyuňuz jakşykan Allah razı olsun.
Ötkönde Super Info'dan konkurs jarıyalaptır. Kim bolot dese birinci orunda Madu Marif eken, anan keyin Melis Mızrakbatov bar eken, 3-nji orunda men ekem. Anan Ömürbek Teke Bayev, Babanov degenler bar o ýakda jüret. Men aslında ekem. Tamaşalap Moldeke bir süýünüp alsa dep жазып koýsa da oýlap kaldym aşentip. Anan bolbosa men anday dele niyetim jok. Şu men niyetim Mekkada jursam bir aytyp kaldy, taksir sizge bir iş tap berебiz dediler. Men aýtdym, maňa iştin gereği jok dedim. Uşu kaýerden mäçit bolsa şu mäçitin burçu meniki dedim. Uşu mäçitlerden burçu boş bolsa şu bizge prezident, oşol bizge padişahlyk, andan başka padişahlyk gereği jok. Adamdardın denesine padişah olup, majburlap padişah bolgon emne geregi var? Adamdardın jüregine padişah bolgon kanday jakşı. Egerde birөө söz aýtsaň, senin biligin jok, senden korkkandan gelbeyt birөө, senden ızyçy bolgandan gelbeyt birөө, senden iş algandan gelbeyt birөө, senden aylyk algandan gelbeyt birөө. Oturgandyn biröөнүn maňa bir tiýin karjy jok. Menin de karjym jok. Birok saat 10'da köşede ıssyk meçitde, tar meçitde tığılıp oturup, terde oturup ugup atkan. Bul ne degen küç? Padişah bolgan birөө gelip tura turgan bolsa başka bir uşuntup gelebi jok bu. Misal üçün degen söz. Men başka bir söz degizim gelgen jok. Birok adamdın hurmaty şunda. Söz türde padişah bolup hyzmat kılış gerekpi? Söz türde mer bolup hyzmat kılış gerekpi? Elge hyzmat kılam, adamga hyzmat kılam degen adamga hyzmat kılүүnүn jolu açık hormatly bir tuğanym. Mine sen padişah bolbosaň hyzmat kılsaň bolboýby? Bolot. Al birle orun eken biz 6 milyonbuz. Şonuň üçin ehtiyat boluş gerek. Men joganda bolo turgan niyetim jok. Birok daima dua kılam, Hudaý Taala elge jerge güýe turgan padişah bizge bersin dep duada boluşubuz gerek biz bardygybız. Ata aýtsaňyz. Ustazdy aty Çubak dep Ustazdın atın emne sebepten Çubak dep koýdyňyz? Bul Çubak dep koyulgandın atı kızık. Çubak özü men em ayagını aytkan jokmun da em aytyp bereyin. Çubak mektepti bütkөнгө çeyin kitepke kızıkkan. Men özüm kitepke köp kızıkkan adam elem. Meni tartkanby. Çubak dagı kitepti köp okuy turgan bolup kaldı. Oşa 3-nji, 4-nji klasta üyde Manas, Semetey, Seytekten 3 iltik kitep bolot ele. Kök kitep. Oşol kitepti apam daima okup ber Çubak bala. Menin kılıç degen eken Manasçı bolgon. Sen de Manasçı bolasun. Bu Manasты köp okup berip daima Manasты okuda beret bolçu. Oşonda ben suraganda oşol kılıç hakamın hurmatına ulumun atın Çubak koygom. Keyinki ulumun atımına Sırgak koygom. Oşondoy Kırgız eline jaragan batırlardan bolsun degen tilek menen koygom dep apam koygon eki balamın atını teң. Menin özümnün atım özüme jakpayt. Evropanın atı eken özgörsem bolobuje kajeti jok bu. Atyňy aýtyp görseň anan aýtatilem da kanday dep misal üçün. Men atım Çubak. Men Makkada okudum Araplar. Araplardın bardyk atym aýtallar kynala beret. Alara çy degen bukwa tamga jok. Men özgörtmedim birok. Birler aýtat özgörtüş gerek. Niye özgörtem men? Atymı çoňan em koygon. Çubak degen sözdün manisi bilesiňiz, kim bilet? Al manisi emes da. Ala kıyındığı. Çubak geçiş gerek. Çubak da var. Çubak. Ha? Çok. Ha? Gündün nuru değil. Gün çuvaktap degen söz var da. Bu gündün nuruna kaktanıp degen söz. Çubak dep koyulungan söz eski Kırgız tilinde bu gündün nuru. Gündün nuru barına tegiz diyet ko. Tegiz diyegeni tegiz adam bolsun degen manide. Manisi jakşı. Şonun üstüne özgörtken jokmu. Anan oşol köp kitep okuyt ele. Mekteptin kiteplerini okup büttü. Rayonduk bibliotekanın kiteplerini ap gelip berçelem. Anan ötö tez okuçele. Maktanganday bolboyun bizdin ayılda Aralıp Esengeli degen tuğanım bolot ele, klastaşım. Al ukmuştuğda kitep köp okuyt ele, tez okuyt ele. 4 saptı bir okuganga үлgüret bolçu. Ha men anın jarımınça 2 saptı bir katar okuyt elem, 2 saptı bir okuyt elem.
Кийин чубактагы ошо 2 сап, 3 сапты окуганга жетишип калды. Ата мен базарга bir майда чүйдө алып кеткени барсам, китеп ала келиңчи ата дейт эле. Ана мен базардан боптур деп bir мурун көрбөгөн китеп болсо, китепти алып келип үйгө түшкөндө, "Эмне болду? Китеп келдиби ата? Китеп келди балам." Kitepti koluna tiygende ele çuvak uyda yok da. Antı mintip, girip çeşinip, buyum tayımdı, gelinçegime tapşırıp, çay içip bütkönde kitepti kötörüp gelet. Çuvak, ata kitepti okup büttüm, kayaka koyup koyayım deyit bolçu. Tağın kalçılam, mınça tez okuy, şaşılat dep, kayaka varat bu dep koyçılam. Oşo kitep okugandan anan men alım jetkende Жаллабаттан алып келчилем. Жаллабат шаары. Анда илгери ошо област эле да. Бул жагы Кочкор Атадан алып келчилем. Анан китептер окуй турган китептердин бәрин окуп бүтүп койду да менин түшүнүгүмдө. Анан Ошто Калмырза Эргешев деген досум бар. Кудайлашкан досум бар, анан ошол жакта мектеп бар. Bir gruppa kızlar orta mektebinde bir gruppa ballar okuyut деген кабар угуп калып, уулуму ошол мектепке апарып киргизгемин 7 класска. Сенем ошо Ош тараптагы библиотекалардан китептерди окуп алаксып келип алам деп ошо жака жөнөтүп кутулганмын. Ошто ошол Калмырза Аяш атасынын үйүндө жүрүп 1 жыл 7 классты бүтүп анан кийин айылга кайта келген. Башка мектептен окуган окуучу, бир эле мектепте окуган окуучудан айырмачылыгы өтө чоң болорун мен ошондо байкаганмын. Балам ошентип мектепти жакшы бүттү, медаль менен бүттү. Буягын силерге айттым мен. Светский илимдеги китептерге деле ошондо Жакшы мамиле болуш керек. Тамак жеп атканда май болуп калбаш керек. Анткени уланат кийинкилерге. Пайдалуу илим алардын бардыгы. Математика, физика, химия. Өтө пайдалуу илим. Китеп үйдө урмат болуп атса, ошону көрүп балдар да китеп окуганга аракет кылат, урматтуу бир тууганым. Биз жаңы үй салып, анан атамдар салышып, мен ошондо 1 класс болгом же болбогом, 2 временке салып келгенде биринчи эмне кылышты, диван сыртта, иштер сыртта турат. Достор менен келип, Апаловка деп кой, жанагы цемент кылган. Ошону тазалап уруп, башка жагаш жок экен. Цементтани күйүп, анан төргө 2 полка кагышып, анан китептерди койду. Үстүндө математика китептер, атамдын китептер, экинчи катар апамдын англис китептер. Өкө мугалим да. Анан көсө күйөнүн урматы жогору жака коюшуп, ошака коюп. Мен анан кийин ойлойм, үстүндө математика турчу, кийин англис турчу. Анткени мен англисче түшүнбөй, математиканы окуй берчүмүн. Журналдар, эле карт деген журналдар болуп илгери. Анан Кургозорго деген жерлерин окуй берип койчумун да. Ошондой мамиле болот эле. Анан атабыз кандай жаңы китеп чыкса, бизге сатып келип берет эле, ошону биз окуйт элек. Анан кийин китепти бүктөп окусак урушчу бизди. Китепти кыйшык косчу урушчу. Ошон үчүн китепти таза кылып колдонууга дайым аракет кылчубуз да. Китеп мындай бир анан экинчисинен интернеттеги маалыматтар менен чектелип китепти окубай койгон деген сөз такыр туура эмес. Китептин өзүнүн касиети бар, башкасы бар. Кол менен кармагандык өзүнчө урматтуу бир тууганым. Анан айтсаң бирөөлөр чубак жайнап калыптыр дейт, балким свет өчүп калып башка болуп, анан күйбөй деле калышы мүмкүн. Анткени азырга чейин ушул светти издеген окумуштуулар биздин эстүүлөр айта бериши мүмкүн, бирок түпкүлүгүндө каяктан пайда болгондугун чечиши элек. Кантип кылса ушунча пайда болгондугун билет, бирок кантип пайда болгон? Балким бул аз эле жылдар болду буга, аз эле кылымдар болду да, көп эмес. Анан кайрадан мурдагыдай доорго келип калышы мүмкүн, таш доорго келгендей эле. Ошондо дагы китеп кайрадан силерге эмне ашкатык болуп берет. Сиз аз убакыттын ичинде аябай көп китеп окугансыз, мунун сыры эмнеде? Жакшы көргөндө. Мен самолеттен кече Ошко кетип атып бир китепти бүтүрдүм. Анан кийин бир китеп аз чакан китеп экен, 150 бет экен. Аны бүтүрүп койдум. Андан кийин үйгө барып жаттым экинчи күнү. Айырда 350 беттик китеп бар экен. Биздин айылда аба жазган экен. Ошол Асылбек аке деген. Анын китебин түндө окуп койдум, уктабадым түндө. 12:30 баштагам, 3:30 бүтүрдүм. Анан багымдат болуп калды. Ошо менен бүтүрдүм. 3,5 саатта 350 бетти окуп бүтүрдүм. Анткени тема кызыктуу болуш керек да. Өзүңө жаккан тема болсо окуйсуң. Мисалы үчүн кээде алымдардын эмгектери чыгып калат да. Анан өтө фык боюнча кызык тема болсо, аны бүтүрмөйүнчө жата албайсың да. Анан кызыксыз теманы окугуң деле келбейт. Ошон үчүн окуп атканда биринчи кезекте сага жага турган теманы окуш керек деген сөз да. Сен кызыгып аткан нерсени, ошонун фазилетин билишиң керек. Анан фазилетин билбей туруп кантип окуйсуң аны?
Жанагы кетип атканда жакшы көргөн китепти башкырылды экен, кыргызчага которуптур. Аны мен Мавлютте көрдүм өзүм. Барсам өзүнүн колу менен берди. Аны өзүң көргөндөн кийин, ошонун пикири кандай экен деп кызыгып отуруп окуп саласың да. Тигин дагы өзүм тааныган үчүн китебин дагы окуп койду. Биздин айыл үчүн жазылган китеп экен. Аны барактап бардыгын окуп бүтүрдүм дагы. Атам айтып бердим, окудуңузбу десем, окугам деди. Ана мен айттым, муну жерлерин билесиз? Ана билем ушуну деди. Эмне айтпадыңыз десем, сен ошону окуй экен же калтырып кетет экен деп ойлодум элем деди. Эртең менен чай ичкенче сүйлөшүп калып да. Мен баракта окудум мындай депчи. Ана мен айттым, мен окудум, мындай жерин көрдүңүз десем, сурап койсом бардыгын окуп турат, анда билет экенчи. Атам да тез китеп окуйт. Ооба. Жакшы китептер көп. Алып мәчитке окуп бериш керек. Бала-чага окуп бериш керек. Кече Абдушукур Ажынын китеби чыкты, Адам эдеби деген. Мага айтты, ажеке сиз текшерип, мага редактор болуп бериңиз деп. Мен өзүктө тез окуйм. Бир отурганда 300 бет, 500 бет окуйм. Шундай окуп чыктым китепти. Ал китепти мага эртең менен Бишкекте берди. Окуп экөөбүз Кувейтке чогуу бардык. Аерде бир жума жүрдүк, Кувейтте окудум. Өзү кичинекей китеп, 250 беттик китеп. Бир чай ичип окуй турган китеп. Анан Кувейтте окуп Эмиратка келдим, аерде бир ай окудум. Москвада 2 күн аякта окуп, анан Москвада бүттүм. Эмне үчүн? Мен суу сабаткан китеп Адам адеби деген китеп экен да. Кээде дүйнөнүн бардыгына илим үйрөтүп, өзүң унутуп каласың да. Адамдын баарын адам үйрөтүп, өзү ошон үчүн молдон айтканын кыл, кылганын кылба дейт да. А молдо күнүгө маселе айтып берип, маселе көп болуп кетип, өзү кылганга убакыт болбой калат экен да. Айтып отуруп кыла албай калат экен да. Анан өзүм айттым, дедим, бул менин китебим экен. Деп китеп окуп атып канча ыйладым. Неге? Мен кылган күнөөлөр жүрөт ошо жерде. Тооба кылдым, истигфар айттым. Китеп окуп бүткүнчө бир канча жолу телефон чалып, бирөөлөрдөн кечирим сурады. Мен таксыр кечирип коюм, ушундай кылдым элем, ушундай бир канча кечирим сурадым. Китеп окуп атып, бир канча адамдарды эстеп, аларга дуа кылып, ошолорду кечирдим. Анан жазып бердим, урматтуу бир тууганым, ошо китепти оку, мейли бир күндө оку, бир айда оку, бир жылда оку, бир тамгадан окусаң деле оку, бирок оку ошо китепти деп айттым. Ошого китептерди алып окусак, иншалла, бизге жакшы болот тууганым. Ансыз фитна келе берет, илим билбесең. Илгери бир газеттен окуп калган бир маалыматтын өмүр бай ушундай экен деп кайталап айта бербе, чоң атаң үйрөнгөн бир жомок маселеңи. Китеп оку. Каяка барсаң бир аксакалдар бар, акшакал деп коесуң. Келет дагы илгери чоң атасынын үйрөнүп алган бир чала шарияты бар, ошону эле кайталап айта берет да. Ушуну билесиңби дейт. Ошону билсең молдосуң, билбесең молдо эмессиң дейт. Өзү айткан шарияты ката. Ошого алып алган чала бир 4 маалыматыңа ишенбестен илим ал, китеп оку. Кыяматтын белгиси илим алганга шарт кенен түзөлөт, урматтуу бир тууганым. Устаздын ушул тарбиясына түздөн түз сиз себепкер болдуңуз да, сиз таасир бердиңиз, сиз тарбияладыңыз. Анан бизге кызык да сиздин өмүр жолуңуздагы кандай жумуштарда иштедиңиз. Анан устаз сиз менен сыймыктанып дайым айтчу да. Атабыз мектепте директор деп, анан көп айтчу. Сиз жөнүндө көп окуялар бар. Буюрса бул фильмде да камтыйбыз. Анан өзүңүздүн өмүр жолуңузду да айтып берсеңиз, кандай жумуштарга аркаладыңыз? Эми мен өзүмдөн айтсам, жетим болуп чоңойдук. Мен да мектепти жакшы бүткөнмүн. Ошо биз бүткөн жылдары 6 медалдар жок болуп, 6 медал болсо жалаң 5 коюш керек деп, анан агайларыбыз 1ден 4 коюп бизге аттестат берген. Анан насип экен Политехник институтта окудум жарым жыл. Вечерини окудум. Шартым туура келбей, кийинки жыл анан ушу мугалимчилик Ош педагогикалык мамлекеттик институттун математика факультетин кирип калганмын. Ошол факультетти 73-жылы бүткөнмүн. Бүтүп келип айылда мугалим болуп иштедим. Мугалим болуп бир 5-6 жылда иштедим дагы. Районунун инспектору. Андан кийин айыл өзүбүздүн айыл мектепте завуч болдум 3-4 жыл. Андан кийин директор болуп иштедим. Ошол чубак уулум мектепке келген жылдары мен мектептин завуч элем. 1-2 класс окуганда уже директор болуп калганмын. Ошон үчүн ал атам качан директор болгонун, качан түшкөнүн билбейм дейт. Себеби
89-жылы мен айыл өкмөттүн башчысы, илгери Сельсоветтин төрагасы деген кызматка өтүп кеткем. Аны мен 93-жылга чейин иштедим. Чубак болсо 92-жылы мектепти медаль менен бүтүп кеткен да. Ошон үчүн менин кандай каякта иштеп жүргөнүм ал бала кезде билген деле жок да. Атам директор деп койчу эле. Мен да макул уулум деп койчу элем. Ошол мектептен концерт коюшуп, аяка бияка барышып, олимпиадаларга катышып калганда Сельсоветтен окуучуларга жардам берчү элек, премия берип койчу элек, 5 сом, 10 сом, 15 сомдон. Ошондой болуп окуган мектепте. Бирок атам мен арабча билгениме эч ишенчү эмес да. Бир жолу Маккада окуйм. Анан дисти коюп кыймылдап жүрөм, чөп тазалап бир нерсе кылып, окуп атсам, "Ушуну түшүнөсүңбү?" деп сурайт да. Десем, деп ишенгиси келбейт да. Качан мен муфтий болуп шайлансам көрүп, ошондон кийин ишенгенчи. Ага чейин ишенчү эмес да. Ушул арабча билеби дегенсипчи. Эми ата балага жаш көрүнө берет. Ошо бала атага айтса, ал сөзү таасири азыраак болот. Ошон үчүн аталарды урмат сыйлаш керек, дуа кылыш керек. Аны ата уга турган бирөөлөрдү туштап коюш керек, депчи. Деп давачылап киргизип бересиң, депчи. Ошол эле болду. Икрам кыласың ошо. Мен өзүм тажрыйбаман билем. Эсимден такыр чыкпайт азырга чейин. Биз адатта муруттарды кыскартып сакалды өстүрөбүз шарият боюнча. Анан мен мектепте жүргөндө эми мурутум чыгат го. Анан атам айтып калды, "Неге десинде калып калыптыр да, сен мурутуң алба" дейт. Атам көрсө айым сакалын жүрчү, анан эмес кичине сакал коюп баштады. Мурутуң албасаң, ал көрсө, жанагы мурут такыр албай жүргөндөр муруттар капкара болуп, сонун жумшак мурут өссө, ошо жакшы окшойт. Анан сен мурутуң алба десе, мен ошол эсимде калып калыптыр, көпкө чейин 3 жыл эстеп жүрдүм да. Азырга чейин мурутум кыркып атканда, ошону эстеп каламчы. Демек, ата эне мейли ката, мейли туура, бирок чын көңүлүнөн бир нерсе айтса, ошону балдар угат экен деп. Атабыз үйлөдүк биз. Анан карындаштарым айтат, элдер келип айтып атат, апаңар күйүп кызганып атат, барып туруп кабырга суу сепкил экен деди. Мен айттым, кабыр толтура кар, суу толтура үстүндө. Эми тамашалайм да. Тамашаласам, жок ушинтип айтышты экен, эмне кылабыз? Мен айттым, жок андай эмес дедим. Бирок Куран окуп дуа кылып тургула. Суунун жөн чачкан өзү жакшы болот, райым мерим болот, суу деген райым мерим, дарат алабыз суу менен, ошондой. Бирок сен эсиңден чыгарба, апабыз иншалла атабызды үйлөгөн үчүн ал ошондон ырахат алып сүйүнөт. Дедим да. Десем анан карындашым ошо талим өткөрөт, кыйын дааватчы, анан эртеси түшүндө апам кириптир. Аппак көйнөк кийген, жасанган, жакшы көйнөктөрүн кийген, тапчанда сөрүдө отуруп бизге жакшы бир нерсе сүйлөп берип атат дейт. Маркумдардын жакшы кийин кийип, жакшы бир жүргөнү бул деген бейишт экендигинен кабар берет, сүйүнгөндөн кабарынан. Аке ушундай түш көрдүм дейт. Көрдүң ушундай түш ушундай болот, урматтуу бир тууганым. Ата суроо. Сиз айтпадыңызбы, бир жылдай Ошто гимназияда ошол биякта кетип калбай калып, анан Ошко жөнөттүм депчи. Ооба. Ошто гимназияда окуп, Салиевада, анан кайра бул жакка келип окусун улантты да. Бул жакта кайда өзү мектептен бүттү. Ушул ооба, Тагайлуу Камал атындагы мектептен бүттү да 92-жылы. Ата айтсаңыз, устаздын бала чакасындагы, балалык кезиндеги эң биринчи ийгиликтери сизде мындай эсиңизде калган учурлар көптү өтө. Башкалардан айырмаланып. Окуу жаатында. Эми мен мугалим катары айтайын, мисалы үчүн бир окуучу 1-2 предметти жакшы билет дагы, калгандарын жакшы окубайт да. Чубактын өзгөчөлүгү бардык предметтен бирдей деңгээлде билгенге аракет жасашуу да. Ошол Ошко барып 1 жыл окуп келгенден кийин бардык предметтен алы жеткенинче 5 алганга аракет кылып, 5 алып, мектепте лидер болуп калганга жетишкен да. Ошондон айтам, балдаңарды ошол башка мектептерден, башка коллективде окутса көп утук болот деп ойлойм да. Мектепте кайсы сабакты жакшы көрчү эле? Ошол сабакка басым жасачу эле ар бирөөбүз мектепте. Эми бул мектепте математика, мен өзүм математик болгон үчүн, апасы англис тили мугалим болгон үчүн математиканы дагы, англис тилин дагы, анан кыргыз тил адабиятты аябай жакшы билчү. Себеби Манастын көп куплеттерди жатка билчү. Ошо апасына
чоң энесине окуп жүргөндө бир 50-60 куплет Манастан дайыма айтып, мектепте конкурстарга катышчу болчу, Манас айтып. Ана мен өзүм сыртта сельсоветтин төрагасы болуп иштеген үчүн анчалык кийинки чоң курстарды да байкабай калдым да. Анан ошо биздин мектептен бир мезгилде ошо 3 окуучу Чубак жана Света, Зиягүл деген үчөө бир мезгилде медаль алып бүтүшкөн да мектепти 92-жылы. Азыр жакшы, мына кыздар өкөтө мектепти жетекчи болуп иштеп атышат. Шундай турмуш экен да. Устаздын балалык кезинде кандай сапаты менен башкалардан айырмаланып турчу? Өзгөчө. Эми балалык кезде апасына аябай катуу жардам берчү болчу. Эми уулдун чоңу, үйдө балдардын, кыздардын да чоңу. Эжеси Маркизде тайнесине кетип калганда үйдөгү кызматтын баарын ушу Чубак жардам берчү да. Апасына сууап келчү, апасына камыр жасашчу, керек болсо нан жабышчу болчу. Анын эмне уятын айтам, уялбай эле айтышыбыз керек. Нан жаап, апасы ооруп калганда камыр жууруп берчү болчу. Шундай жөнөкөй шыпылдап, чуркап иштеген бала эле да кичинекейинде. Андан башка Кур'ан-ы Каримдеги жанагы көптөгөн сүрөлөрдүн котормолору ошонун ичинде келет. Анан мен өзүм жанагы ошол бир диссертация жазайын, ошол Манаспын жазайын деп ойлодум да, анткени ошол Манастын ичиндеги ошол исламияттарды жарыкка чыгарайын деп. Анан убактым болбой жүрөм. Ал өтө маани берет. Болгону биздикилер манасчылар исламды түшүнбөйт, исламчылар Манасты түшүнбөйт. Мени ошол Арабаев университетте Манас таануу деген бөлүм бар. Топчубек Тургуналиев деген Чапаевчиктин мойлосу бар кишиде директор. Анан мени бир эжекес чакырды, профессор экен, көп жатат бирнеке. Анан Манас боюнча сүйлөп бер деди. Анан даярданып алып барып, анан кийин Манас атабыз бир жерде мазар бар экен. Адамдар мазарга ширк кылып чүпүрөк байласа барып, ошол мазарды тегиздеп коюптур. Жана дарагын ыргытып бериптир алып. Назирет Умар ушундай кылган да, билесиңер. Пайгамбардын убагында бир дарак түбүнө келип, пайгамбар эс алып, ошол жерге кылычын илип коюп, анан кийин эс алганын көрүп кеткенден ошого пайгамбар илген деп, кийин чүпүрөк байлап башка кылып ширк болуп баштаганда, анан Назирет Умар келип ошо даракты эмне кылган, алдырып салган. Анан Манас ата ошентип келип, мазардын жанында даракты алып койгон. Анан ошону айтып берип туруп, анан кийин айтты, мына көрдүңөр, Манас ата ширкке каршы күрөшкөн. Десем, тиги айтат, мен 10 жылдан бери Манас окуп, Манас менен китеп ушерин билбеппин дейт. Эми издеген адам табат. Издеген адам табат. Ошол жерде ушундай бар Манаста. Багымдат окуганы, пешим окуганы, чоң казат жөнүндө, башка жөнүндө маселелер бар. Анан мен ошол Кыргызстан деген телекомпания ачылып, анан ошого мен сунуш киргиздим. Мага жумасына 1 саат бергиле, мен ошо Манас айтып берейин силерге. Кантип айтып берем, ошо Манасты алабыз дагы, окуп эле анан ошону шарх бере бересиң. Анан чыга берет десем, макул дешти. Анан эң эле кызыгы Саякбайдын вариантында Мерач, Исра Мерач жөнүндө окуя келет. Мен ошону сурашты эле, мен издеп атам. Анан кичине ашырып берген жери бар окшойт, жаман таппай атам бирок. Бирок ошол Исра Мерач окуясы келет кадимкидей. Муну молдолордун жарым билбейт, ушундай окуя бар экен. Манаста айтылып атат бул. Биздин убакта балдарды медреселерге бергенге уруксат. Бирок биздин Караколдо жаш өспүрүмдөр үчүн медреселер жок. Ан үчүн эмне кылышыбыз керек? Мектепке бере албайбыз. Эмнеге мектепке бере албайсыңар? Мектепке бериш керек. Мешитти ким салып берет бизге? Бизге ким губернатор чоң болуп берет? Ким бизге башкарма болуп берет? Ошол илгерки медреселерде азыркы мектепти илимде чоң окутулчу. Ошон үчүн балдарды мектепке бериш керек. Эгерде мектептикин кошуп окутканбыз, андан бетер жакшы. Болбосо мектептен балдарды тыйбаш керек. Şu men ayta berет, эмполордун бардыгы. Көлгө барганда айтсаңыз дейт. Эндесем, көлдүктөр балдар школго окутпай койду. Анан биз эмне окутпайбыз, чубак аж окутпа деп айтты деп. Монтип айткан жокмун да силерге. Чубак аж айткан эмес дейт. Мен айттым, эми чубак дегенде мага энчилеп берген эмес, мага окшогон чубак көп, илгери Чубак Сатаев деген болгон, дагы башка бар. Мен чубак, дагы чубак көп деп, ошо айтканды бир чубак дедим эми. Өткөндө Таласта бирөө Таластын компаниясында улакчыларына чубак ажы ушундай кылат экен десе, элдин баары мен ойлоп башкалар капа болуп, эмнеге чубак ажы Талас. Мен айттым, мен улакка мен анда Баткенде жүрөт болчумун дедим.
Çuvağa joşo çuvaklar kara talasta köp bolot. Akbaltan çuvağa baş bolup dedim. Bana ençilep beripdir bu çuvak degen atты dep biraz kapı olup kaldım. Medrese açkıla. Mına kazekeme zakaz uşul inşallah. Baldarыңарды bергile. Bar medreseňer iştebey turat baldardy berbegen üçin. Bala jok. Bala jok bolgon üçin mına. 2 medrese bala jok. 2 medrese bala jok. Ana. Kuday adiletli. Oşol adiletlülükten biz yüdenişimiz gerek. Men sizlerge murda aytып bergen, biroq daha bir aytып bergim geldi. Kimyadan buluşkara YouTube aldım. Ecekayız var bile. Ana bana 3 koyup, bana menden küçüğünde bana 5 koyuptu. Kulak taşını koyacağınızı durağızda. Alıdayım 3 koyuptu. Menden küçüğünde koyumuşu. Ana 5 koyuptu. Ana bugün çıkarsa menden küçüğünde. O şöyle çok ökö bir değil. Ağa 5 koyup, bana 3 koyuptu. Ana metan kaldı diyecek. Neden adletsizlik oldu? Menden küçüğse. Çünkü şu da aytmadım ben. Aytdım, aytımda ökö joğuz bir değil olsa. Buga 5 namus eder. O şu özü joğuna düzeyde tura meselekte okşayacak içine değil. Biroq de tiginin murda 3 alıp жүрgөнүнө караганда ушул жол бул үчүн 5 боло турган болсо, а сенин мурдагы чыгарган себебине караганда бул 3 кыл аяк жок деди. Анан мен түшүнмөм дейт, анан барган сайын ошол туура түшүнүп, ошол эжекени көрбөй бирок дуа кылам. Гүлнар эжеке деген эжекебиз бар эле. Ол аяк калган апабыздай эле, ошондой чоң апабыздай да ушунда тура келет. Анан ошондой. Мына ошол нерсе ушул, Bir adam azına sunuyor, bir adama görüp biroq ошого берген ökörü эки башка суной менен ökö теңеле күнөөлөрдүн алып таза болуп калып тыңалган дейт. Ата айтсаңыз, устаз сабактарында Алимбек чоң ата боюнча да айтчы да, бир ишен атабыз боюнча да айтчы. Анан бизге кызык да, устаздын ушул жети атасында өзгөчө адамдар. Elim şu vaktin atası men bolsam, menin atam Jalil. Uşu men ükam Arzukul ökebizde Kuday bolup 47 yaşında ötüp ketdi orup. Çoң atam Koşalibay repressiya bolup 42 yaşında ketken. Andan çoң atam Alimbek bay, mınazır Жазгечүү деген çoң айыл бар. Suzakı rayonuna karayt. Oşul jerde Alimbek Kaykı деген жайлоо бар. Oşol çoң adamlar aytıp kalçılar, oşol açıdan 100 sağın uydu aydap Жазгечүүгө oşo Alimbek Kaykıga jönögöndө, jaylooga jönögöndö oşol Жазгечүүнүн жolundagı üylörden jibin alıp oşo kıynalıp yaşagan üybürler çıkıp sağın uyuңuzду taştap kettiň, balamı bagayın, güzde çöverip berem degen adamlar bolup, je kızmatınızды kılıp berem degen adamlar boluşup, je otun alıp berem adamlar bolup, jaylooga jetkiçe 30 sağın uydu köşödögü elge taştap ketecek eкен, çoң atam. Oşol çoң atamın urmatına uşul günge çeyin, mına 100 yıl ötse dağı çoң atamın atı el öçürбей Alimbek Kaykı jayloosu dep atap kelişet. Alimbek Kaykıdan arkısı Mamır çoң atabız. Aldagı jakşı adam bolgan. Namazgöy adam bolgan eken, ançalık toluk bilbeyim. Andan nar jagında Bökebay atabız. Andan nar jagında Açak. Açaktan keyin Sazay Baatır degen çoң atabız bolgan. Sazay Baatır uşul түштүктөгү айтылып жүргөн баатырлардын катарында жазылып келет да. Сазай Baatır деген аты калган кишибиз бар. Ушуларды айтсам болот да. Türkiye'de Van degen жерде кыргыздар жашайт да. Ana ошолор 90 кайсы жылдар экен, анан келишти. Анан келип, анан атам үйгө чакырып келди, анан арасында Хамит Ажы деген бар экен. Хамит Ажы деген ошол Таифти кыргыздардан экен, Сауд Арабиялык. Анан ошо Кыргызстан ачылганда, эгем ачылганда келип, анан биз балабыз, анан чоң элем биздин бардыгыбызды тизип тургузуп алып, анан тиги абышкага оозуна түкүр ушулардын дейт. Биз түкүртпөй качабыз. Качсак болбойт түкүр ушулардын оозуна деп, ошентип качканы качып, качпаганы түкүртүп, анан бирок ушундай бир жагымдуу маанай болгон.
аппак сакалчан ушундай абышкалар, намаз окугандар, сырттан келгендер үй толу адам болуп конок кылышып, конокду абдан жакшы кылышып, арак берилбей башка болбой кийин батасын беришип кеткен. Азырга чейин менде аябай жылуу сезимдер бар. Мен ошо кишилердин бардыгын көрдүм, өлгөндөн жаназасына катыштым, башка болдум. Бирок бала кездеги сүрөт калып калат экен. Ошон үчүн ошол динге аракет кылган, ошол таза жүргөн адамдарды конокко чакырып, ошолордун батасын ала турган болсо, анда ошол үй бүлөдөгү балдарда дагы бир жакшы сезимдер сөзсүздөрдө калар экен. Чоң дамбылдаларды, аксакалдарды мисалы үчүн чакырса. Менин чоң атам уй багыптыр илгери. Анын чоң атамын атасы дагы бай болуп, бирок алардын байлыгы уй менен болгон экен да. Уй көп багышчу экен. Анан ошол жайлоого айдап кетип атканда, ошол жолдон кыйналып, башка кыйналгандар чыгып, анан мен ошо биз Мундуз урусунан болобуз. Ошо Мундуздун кызымын дегенге эле бирден уйду кармат торпого менен сен саап иче бер деп кетчикен, жайлоого кеткенге чейин 300-400 уй кадимгиде торпого менен чөлдө калчу дейт. Энем келин болгондо аларга ушундай айтышат да. Анан кайра келгенде кээ бирлер уй жоголуп кетти деп, торпок жоголуп кетти, берсе бер, бербесе бербе, кээ бирөө чөп чаап бер, ошончу экен. Ошентип анан уй менен жүрүшүп, анан кулакка тартып, анан чоң атабыз ошо кулакка тартып кетти бубай болгон деп. Анан баласы анан калып кетип, анан кыйналып акыры үчүн булар уй көп болот эле, уй баксын деп СССР доорунда уй бактырып коюптур. Анан уйду кыйын багып жүргөн эми өздөрүнүн уйу болгон. Анан мурда өзүнүн уйу баса, кийин колхоздун уйун багып, атасы кулак эмне болгонун айтор. Анан ошентип анан муну ошол Сталин убагында Калининин колунан грамота ала турган болуптур да. Анан чоң атабыз анан ошо Москвага барыптыр. Экенин экөөнүн бирөө Сталиндин колу коюлган чоң бир кагаз берген. Энем сактап жүрөт азырга чейин, энемде өтүп кетти. Анан ушу жашып ата көргөнбүз. Аны бүктөп тумардай кылып коюп коет. Жыртылып кеткен. Аны кайра келелеп коебуз, кайра ушинтет бүктөп тумардай кылып сактайт болчу да, ошо Калинин бергенде. Анан барса энебиз чоң чебер, энебиз токтогулдук болот, чоң энебиз аяктардан. Анан жанагы тебете же калпак тигип берген экен. Анан тигиши жагып калыптыр. Кармап көрөйүн, кийип көрөйүн десе, анан кийин жок кыргыз баш кийимин берчи эмес деп анан бербей коюптур экен. Анан ошондо сыйлыкка бир машина бир неке берчикен, анан тийбей калыптыр чоң атабыз. Анан мен агаларым айта берет, атамын инилери, чоң атабыздын балдары. Ошондо атабыз эме калпагын берип койгондо Калининге машина тийип калчу экен. Калпагын бербей кыргыз көрөңдү кылып, ошентип машинадан куржалак калды. Айтайын деген ошо кагаз сактап жүрөт дагы деле. Көптөн бери менен өзүм жеп жүрөм да. Балалы болгондо билесиң деп айткан сөз бар го. Атам өтүп кеткенде мен кичинекей болчумун да. Азыр эми баягы жанынан аккан суунун кадири жок дегендей, эми балалы болуп берени деп калган экен. Атамдын кадири ушундайлык эме болуп атат да. Атама мындай Кудайга шүгүр намаз окуп, Куран түшүрөм. Бирок андан да көбүрөөк жакшы топ жеткизгим келип атат да. Эми андай арман баарыбызда бар. Бардыгыбыз атабыз бар, апабыз жок. Ошон үчүн арман ушундай. Ошондуктан эң биринчи маселе ошол балдардын дин менен жашагандыгы ата-энени ыраазы кылат. Дин менен жашагандыгы, ошол турганда, болуп турганда тамак жеген жашоонун бардыгын ошол мусулманчылык менен, адал жашоо менен, аруу жашоо менен өткөрсө, ата-эне ошону билип турат. Ошондон ата-энеге сооп барып турат да. Андан кийин 5 мал намаздан кийин дуа кылып турган Куран окуп ошол. Анан капы болуп, кыжалат болуп эзиле берсеңиз, анда алар да эзилет да. Ошон үчүн Куран окуп багыштап, жакшылык иш кылып, кир жууганыңызды, тамак кылганыңызды ушуну со атама багыштадым дей берсеңиз, сооп жете берет. Күйөөңүзгө моюн сунсаңыз деле сооп жете берет. Балдарын сабагын окутсаңыз деле сооп жете берет. Айтор, сиз жашоодо жакшы жашап аткан болсоңуз, Кудайга жага турган. Ошонун бардык кыймыл аракетиңизден сооп атаңызга жетип турат. Ошентиңиз. Биз дагы дайыма апабыз эстегенде кыжалат болобуз, дайыма жан дүйнөбүз кыйсыпыр түшөт. Эмнеге жакшылык кыла албадым экен, дагы аракет кылсак. Анан бирок көңүлгө төтө болгон бир маселе, бир болобуз абалдарын сурайм, жан долтурам деген ушундай бир үбүт адамдын көңүлүн көтөрүп турат. Урматтуу бир туугандар, ошондуктан ата-энебиз өтүп кеткендерге дуа кылып, ал эми тирүүлөрдүн бардыгынан ал абалын сурап, ошолорго жакшы сөз сүйлөп,
Алар көбүнесе алардын кийимдери, эски кийимдери бар, ошол жетишет. Балким өлгөндөн кийин дагы башка бирөөлөргө белекке берилет да. Алар көп деле кийимге муктаж эмес. Алардын идиш аяктары болот. Аларга ошол бир азыраак бир таттуу маттуу гана азыраак жакшы сөз ошол гана жетишти. Ошондуктан келгиле ушуну аябайлык ата энебизден биз. Алар бизден көп нерсе сурабайт. Үй салып бер дебейт. Үйү дагы бар, башкасы бар. Алар кээде биз менен жөн эле сүйлөшкүсү келет. Алар менен сүйлөшүп, алабалды айтып, аны муну айтып көңүлүн көтөргөн, мына ошол эле нерсе керек болот. Бүгүн интернеттен карап отуруп, сириялык жаш баланын мисалын келип, курткаң барбы десе, курткам жок дейт. Анан эмнеге жок десе, атам өлүп калган, эми мага ким алып берет? Атам өлгөндө эч ким алып берген жери жок дейт да. Анан ошон үчүн аталардын, апалардын, бир туугандардын кадырын билгенге аракет кылсак, эми бардыгы иншалла жакшы болот. Эми жашоонун сүннөтү ошондо ата энени көммөк сүннөт, мураска калган экен, баарыбыз ушинтип атабыз. Кудай Таалам өтүп кеткенде дайым кучагына алып, тирүүлөрдүн бардыгына Кудай Таалам жакшылык берип, сүргөнү Кудай Таалам кылабыз. Былтыр ушул жакка келдик, анда мен апам бар болчу. Бүгүн дамлылардын бардыгы апа жөнүндө сүйлөп, бүгүн апалардын бир лекциясы болгонсуд да. Анан бүгүн азыр чогулушта отурабыз, бирок апам жок азыр. Мен булар сүйлөп аткан учурда жашоомдун бардыгын көз астыман өткөздүм. Мен жаман уул болдум деп айта албайм. Апамы тырмагын алып берчү элем, базарга барып туфли алып берет болчум, башка кылат элем. Бирок канчалык кылсаң дагы өтүп кеткенден кийин бардыгын берип дагы аны кайра кайтара албасын билип, күн сайын өкүнөм. Күн сайын айылга барганда кызыксыз эле темалар, кошуна жөнүндө Абсамат ака сайыр эже, Байыш ака чаян эже, анан Кубанч ака, ошо кошуналардын балдары, кыздары бияка кетти, башка кетти. Апам үчүн кызыктуу тема, мен үчүн да кызыксыз, бирок апам менен ошолорду сүйлөшөт болчумун. Кээде 12-1 чейин сүйлөшүп отуруп, андан уктайт болчумун. Атам таң кала берет, кантип ушулар сага кызыктуу? Жок, мага кызыксыз, бирок апам менен отурган мага кызыктуу. Бирок азыр мен дагы ай сайын барып турам үйгө барганда, апам жок мурдагыдай. Апам мага дайыма тамак жасайт, бир түр тамак жасайт, ошону ушул баарыбыздын башыбызга келет бир күн болбосо бир күн. Апам келгенде экөөбүз барып угушуң керек сен. Телефон чалып туруш керек. Ата эне өтүп кеткенден кийин аларчалык сага bir tууганым. Күзгүнү карап отурсам сакалым агарганы, өткөндөн кийин көрөгүмдө такыр бүтпөгөн арман бар. Ошон үчүн апаларды, аталарды урматтап сыйлап калышыбыз керек. Алар бизге берген таберек. Апабыз 64-түндө өттү. Өмүр бою мугалим болгон англис тилде. Апабыз, атабыз ушундай урмат кылат эле, атабызды апабыз өмүр бою жакшы көрүп өттү. Бир жолу атабыз ошондо мен ойлосом азыр бир 25 экен. Анан мен ошондо бармын, 1-2 чыгып калгам, эсимде бар. Атамдын машинеси бар эле, анан бир аяшенебизди алып кача турган болуп, машинеси бар алып качат да. Ошо 78 жылдар экен. Анан ошентип ол аяшенебизди алып азыр деле эстеп турам. Ал Алматыда иштейт азыр, ошо аяшенебизди алып качып берген. Атам машинасы менен биздин айыл 2-3 эле машина болот ошол убакта. Анан алып качып, ошентип үнтүп, анан кыз качып, анан келиндер жыгылып жатып көчөгө айтып алып калышты. Андан кийин ошентип олтуруп эрте менен келдик үйгө.
O tаңға жүк келдік, есімде бар. Апам аштым деп плов, күріч. Анан ошо күйөөм келсе тамакты ачам деп, атам келбей калып түндө менен жүрбөдү, ачпаптыр казанды. Чай ичип, ошо менен жатыптыр. Тамак муздаптыр, демделген боюнча. Мен ошону азыркыга чейин эстейм, аябай мага жагымдуу пикир калтырат. Күйөөнү урматтаган ушунчалык деңгээлде. Ошого арнап бышырган пловду ачкан жок. Анан эртең менен кайра ысытып, андан кийин берди ошону. Ошондой мен ачканда тамак бузулбаган турган азыр көз астында ушундай турат. Биз апам атам айылда жашады өкөтө. Атам өмүр бою мектепте директор болуп иштеди, математик. Айылда эмес, шаардагы кишилердин жакасы кир дегенин көрүп калабыз. Атам айылда эч убакта бир кийген көйнөктү кайра экинчи жолу кийбейт болчу. Ушунчалык кызмат кылат эле, носкини бир кийет, түштө келгенде кайра башка носки кийет, дайым ушундай кылат. Анан эч убакта мектептеги бир дагы адам биз дагы эч убакта жакасы кир деген көйнөк кийгенин көргөн жокпуз. Апам ушундай адам эле. Ал эмес, мен кийин 10-11 класс болуп калганда атам келип чечкенге мен кийип барат болчум. Мага жарай берет бир күн кийгенге. Анан мен чечип койсом, инем дагы бир күн кийип кое берет эле. Атаң кийими кие бересиң го. Анан апабыз көрүп калса эле, апабызга көрсөтпөй кийип кетип калат болчу да. Жакшы көйнөктөр депчи. Айтор ушундай. Анан айылда иш көп болот. Кандай иш болсо дагы ошол атаңарга айтпагыла, атаңарга дебей, атабызга билдирбей, урушкандагы, башка кылган тарбия кылган апабыз болот эле биздики. Анча-мынча таяктагандагы, урушкандагы, мактагандагы атабызга жетпеп кетет эле проблеманын бардыгы. Апабыз ушундай киши эле. Анан апабыз өткөн күнү эртең менен атам чалып айтты. Апаң кетти деди. Узаттык. Доктурда болчу, инсульт болуп. Анан эгерде Аллах Таала дейт, атам ушу сөздү мага айтты, ага мен айтышым керек эле. Өмүр жашоонун узун экенди Кудайдын астында бар болгон, анда пайгамбарыбызга көбүрөөк орун берет эле, 63 жыл бериптир деди. Апаңарга 64 жаш берди, ыраазы болгула деди. Анан айылга кеттик. 80 күн апабыз инсульт болуп жатты. Анан 80-күн жакшы болуп, анан кайра кармады экинчи жолу. Бир сутка кармап, анан эртең менен багымдат болордо намаз окуй албай калды эле да. Менга дарат алдыр дептир карындашыма. Анан дарат алгандан кийин намаз окуйм деп кыбыла каратып отургузуптур столго. Отурган бойдон дагы эстен кетти дейт. Ошол бойдон анан узап кете берди. Карындашыбыз бар, турмушка чыга элек, оонду иштеп жүргөн, ошол оондон келип иштеген жеринен апабызды бакты. 60 күн дегенде чачын кырдырып алды. Анткени апам карайм деп отуруп, жана чачы түшүп калыптыр да карындашыбыздынчы. Ата чачым алды, чачын алды, азыр кайра эме өстү ошо чачы. Турмушка чыга элек, мен айттым, апам тагдыр ушундай экен, сен турмушка чыкпаганың, ошол апаны баксын десе керек, эми сен бактылуу болуп кетесиң. Оонду иштеген келип, апабыз бак 80 күн. Мен барып аттым тез эле барганда, ошол инсульт болгондон өзүн билбей калат да. Шейшепти, астындагы шейшепти бир күндө 10-15-20 жолго чейин алмаштырып атты. Эч бир кир башка күнүзө көрүнгөн жок, ушундай кылып узаттык. Өткөндө мал сойгон жокпуз. Атам жылкап келип байлап туруптур. Анан бирок сойгон жокпуз, анткени биз ошол жалаң кыргыз туугандар жашайбыз биз. Айылда жала Баймундуста. Анан ошол немени атам айттым да, эмнеге алып келдиңиз десем, мен союдум да алып келген жокмун дейт. Мен ушунча жашаган жубайына сойбой койду деген сөздөн коркуп алып келдим дейт, мына турат деди. Анан бир аны бактык, анан кийин бир 2-3 жумадан кийин кайра барып элчи кырып Куран окуттук аны. Анткени тууганыбыз көп, туугандарыбыз көп, эл журтубуз бар. Анан андан кыйналып кеткен жерибиз жок. Элге чай берип эле жүргөнбүз. Ошол чайдын катары бердик. Эстелик койгон жокпуз. Чоң энебиз өлгөндө эстелик койдурган эмес элек. Анан апам өлүп, эртеси Куран окутуп кайра келесек, атам айтты, мен апам өлгөндө сен чоң энең эстелик койдуртпай койгон, эми сен апаң өлдү, эмне кыласың деп атам сурады. Анан мен айттым, сиздин апаңызга дагы биздин апабызга да эстелик койбойбуз, Куран окуп турабыз деп жооп бердим. Апабыз айтат, бизди төрөп атканда түшүмдө дейт, төрөттүн астында дейт, эшиктин астына чыга калсам дейт, аксакалдар отуруптур дейт. Баарды аксакалчанан селде тагынып алган дейт.
Анан не отурат булар деп дейт, анан кайра качып кире калдым дейт аксакалдын ыйыгы. Анан кызым кел бир нерсе деп, анан бир нерсе мага жедирип, анан мага бата беришти дейт. Анан ошондон кийин сени төрөгөм деп айтат. Биринчи класс болуп калганда экен, апам жетелеп мени кетип атканда, дагы биринин бар, карындашым бар. Анан көчөнүн башынан бир аксакал чыкты. Сакалы бар киши келет деле. Апабыз айылда келиндер жол аркага салынат да, жолдун астына салып, анан бир үйдүн жанына барып, мындай турган көчөдө. Дубалга бар, дубалды карап, аксакал өтүп кеткиче астынан өткөн эмес, турду ошол жерде. Биз этегинде карап турабыз, аксакал кетип анан бизди көрүп бизге салам айтып өтүп кетти. Аксакал чоң көчө. Машина эки машина батат, бирок ошо киши өтүп кеткенге чейин астына каршы чыккан жери жок. СССР убагында мен 75-жыл туулсам, ошондо 80-жыл болчу. Азыр астыңан аялдар башкалар сүзүп тебелеп өтүп кетейин деп кайра мындай качасын. Жок, ошака турду, өтүп кеткенин анан биз бастык. Ошон эстеп турам дайыма. Апабыз эч убакта муну алып бер деп айткан эмес бизге. Эч убакта атабызга ушуну кийгизбедиң деп айткан эмес, уккан эмеспиз.